Урматтуу мекендештер, кайрадан эфир уланат. Сураныч мүмкүнчүлүктүн болушунча бөлүшүп берсеңиздер көбүрөөк мекендештерибиз көрүү укугуна ээ болуп калсын. Taşıyıp malındaдағы қылғыз үйіп алып, өлтірі енелер менен Taşıyıптың апасы менен ошаның жанында отырған мен. Оша қызым мына 16-ға шықты. Қанша жыл болды? Енелердің көз жашын төкпегілі. Bir ay Allah'ın ұлық күнінде ұшы балаға ибадат қылып Құдайдан сұрадық. Неге Құдайын бермейді? Құдайын беріп та günahsызlar тосқанды қылып отырсыңар. Шығарып қойғыла. Мизанды тура қылып қабыланып hazır. Sotыңарды қайрадан баштап шығарып қойғыла. Болмаса шығып мына жерге айткіла. Шындай деп алдыңызға шыққыла. Миллан мұнайымды. Боштандық. Милланға боштандық. Боштандық. Апасының көз жашы төгілмесін. Қыздардың көз жашы төгілмесін. Урматтуу мекендештер, жаңы кошулгандарга маалымат бере кетейин. Бүгүн Мирлан Нурайымовдун баш коргоо чарасы Бишкек шаардык сотунда каралышы керек болчу. Мирлан Нурайымовдун жактоочулары берген апелляциялык арыздын негизинде. Бирок аны өзү 10 күнүн ичинде карашы керек болгон сот 15 күндөн ашыр 16-күнү карап жатып дагы биринчи мыйзамды бузуп жатып дагы ал дагы аз келгенсип, андан дагы көбүрөөк мыйзамды тебелеп тепсеп, андан дагы көбүрөөк адам укугун тебелеп тепсеп, бүгүн ошол шаардык сотто кароочу судьянын төрагасы ооруп калганын айтышып бүгүндүн өзүндө 5 минуттан ичинде 5 минуттан мурда судья 5 минуттан кийин ооруп калып процесс жыйын башталар алдында анан дагы бир жумага артка жылдырып койду. Ага бул жакта Мирлан Нурайымовду колдоп келген, жерлерден келген колдоочулары наразычылык билдирип, талап кылышууда шаардык соттун төрайымы же төрагасы бул жакка чыксын. Чыгып бизге жооп берсин. Эгер судья ооруп калган болсо, анда бул баш коргоо чарасын кароодо бир жума жылдырууга болбойт. Анда башка судьяны өзгөртүп берсин, башка судья дайындап берсин деп талап кылышууда. Замир Аксакалга беребиз, Аксакалдык сөзүн айтат. Assalamu alaikum hurmatly tуугандар, кардашlar. Биз ушу Мирлан уулумдун боштондугуна ушу суранабыз. Эми мына соттогулар уулум кыздарым эле болсоңор керек. Ушунча адамды жалдыратпай, ушунча адамдын назарынан калбагыла. Уулдарым, кыздарым, сотто иштегендер, силер деле акылдуу адамсыңар. Мына жерге келип бир нерсе, бир токотой жерде айтып койгонго жарабайсыңарбы? Бул уят го ушунча адам эмне? Булар адам эмес. Ой экенбиз, ким экенбиз биз? Мәрәп турабызбы? Алла, Алла өзү сактасын. Бизди кашасаңар, Аллахым силерди кашатып койсун. Алла. Эми силерден сураныч. Мирланды жеп, чечкүндү чечип, токотер жерин айтышка биз талап коебуз силерге. Мынтип мен алыскы Каракылжа районунан келдим. Эми мушунча жолдон келип, şu Мирлан уулумдун ак чыныгы кыргыз чыган экенин билип туруп келдим. Эми сотто иштегендер аппаратурасы өзүңөр билесиңер эми. Мен айта турганым ушу кыска нуска. Өзүңөр чыгып,
Bizde bolgon emeni aytıp koygula. Apasının göz yaşını görüp men dagı ilagım gelip ketti. Allah, yenenin göz yaşını hiç kim görmesin. Men şunu soranam, talap koyuyoruz. Boşlandık. Mirlan'a, boşlandık. Mirlan'a, Boşlandık. Mirlan'a. Бул жерде негизи көпчүлүк колдоочулар ошол Мирлан Нурайымовдун апасын Айшенебизден баягы ыйлап, зар какшап аткан жөө келтиришип атат. Бирок бул жерде аябай көп факторлор бар. Эч кандай биринчи бул сот бийлиги же болбосо бүгүнкү күндө коопсуздук кызматы, укук коргоо органдары бул эч кандай негизсиз жок жерден жасалма кылмыш ойлоп таап Мирлан Нурайымовду колго алышы өзү бир мыйзам бузуу чоң. Эч кандай жазбаган комментарийге жаздың деп камаганы бул өтө чоң абийирсиздик, өтө чоң мыйзам бузуу. Андан кийин Mirlan'a başlandık. Ağzını çıkarıp vergiler bizge. Ağzı biz şunu talap kılavuz. Biz ağzını şu Mirlan'da alıp gitken geldik. Özgön'den geldik, Özgön'den alıp gidiyoruz. Mirlan'a başlandık. Mirlan'a başlandık. Андан кийин Мирлан Нурайымовдун башкарууга чарасын кароодо 1-май райондук сотунун чыгарган чечими мыйзам бузуу болуп саналат. Анткени ал жанакы прокурордун эле каралоосун кайрадан окуп чечим чыгарган. Эми бүгүн андан кийин апелляциялык арыздын негизинде 10 күндүн ичинде караш керек эле. Азыр 20 күн болду бүгүн, 20-күнү. Дагы бир жумага жылдырып атат. 10 күндө каралыш керек болгон нерсени. Бул бардыгы мыйзам бузуу, адам укугун тебелеп тепсө, токтогондук. Адилеттүү да меселе жалаң жанагы чоңдордун буйругун аткарбай, чоңдордун баягы артынан ушакчы, кошомачы болгон шараши контор алып калдыңар бул жер. Бардыңар. Айлығыңар болса ең жогорку айлык сиерде. Ал отурган жанагы секретарыңардын айлыгы 10.000 сом, эң кичинекей. Өзүңөр кычырайсыңар барыңар. Тим менен кудай болуп калгансыңар. Жерге түшкүлө, бети жоктор. Сен сот меселе, сенин баарыңарды тазалаш керек бул жерден. Эгер чындык болсо, азыр бүгүн кайра чечим чыгаргыла. Эмчи 9-да калтырып атасыңар. Эмне үчүн кайсы күнөөс үчүн чыгып кайткыла бул жака. Бетиңер болсо. Bir kaçangaza yer sürüyoruz. Bu sot değil. Sotlar calan ile. İçine bir tazanar kaldı var içine bir yarım. Anan şu geldin göz yaşın tokup koyup oturasınlar kofi içip koyup kantorda. Özüne reşide kılbaysınlar. Жазған kağızın var. Жазған çeşimli çıkargan göz yaşı diyor. Cana kızlar hoşuna oturan sekretarın arkalat. Sen buduk görüp koyup oturasınlar. Sotkanlar karman koyup. Serde ayır kalgan yok. Eğer çındık bolsa bugün de kalmay düşten keyin çıkarıp koyulan Mirlan'da. Ser şunca hükümet bu arada şaylao жүргүзбөй şaylaş gerek. Elin eleğini ötkörüş gerek bu arada. Kayaktan kudadan жол kaçkanlar kelip alıp sot bulut. Tarıkını okusan bir arjaktan gelgen akmaktar. Betiler olsa çıkarıp koyula. Mirlan'a boşlandık. Soğanlar. Boşlandık. Mirlan'a boşlandık. Туғандар, biz bir нәрсені жақсы ойлайбыз, тамчы болып отырып, ал арықтағы су айланат, арықтағы су дарияға урат. Bizde азыр ушул жерге келгендер түнү менен алыс жерлерден келип атат. Кече Өзгөн шаарында көрдүңүздөр кандай талапты койду, канча эл чыкты. Ал эл өзү чыкты, өзү талап койду. Ошону эске алгыла, 5 күн деп мөөнөттүк убакыт койгон сиздерге. Эгерде 5 күндүн ичинде карап бошотпосоңор, мыйзамсыз отургузуп атайын сотту созгонуңар үчүн биз дагы силерге карама каршы жолго барабыз деп эскерткен. Эсиңерден чыгарбагыла. Ушундай бизде качан келгенден кийин баарынын көзү көрбөй, кулагы укпай, акыл иштебей калат. Урайымов Мирланды
жөн эле мыйзамсыз алып келип отургузуп коюп, моунча элди артынан кыйнап атат. Анан дагы коркутуп коесуңар, ар бириңи камайбыз бирден. Камай бергиле. Камай бергиле, ар бирибизди камагыла. Эмне табасыңар? Силер дагы кетесиңер. Силерден кийинкилер дагы келет. Бирок өзүңөр айттыңар эле ушу бийлик төбөлдөгүлөр. Биз хадисте бар, биз кандай кордук көрсөк, бирок ондан ачырбайбыз, бирок силер да ошондой кылабыз деп ушу бүгүнкү бийликтегилер айткансыңар. А бул Мирлан Нураевден эмне кордук көрдүңөр эле силер? Мирлан Нураев кордоду эле силерди. А бирок силерди кордогондор жүрбөйбү бүгүн чайраңдап? Аларды кой берип атпайсыңарбы? Бул адилетсиздик. Биз ошон үчүн айтып атабыз, адилетсиздик деп. Элим, жерим деп ошо өзгөндө барып Кемпироватка тикеден тик туруп, эл үчүн кылган эмгегине силер камап отуруп алкыш айтып атасыңар. Ушул силердин элге күйгөнүңөр. Ушул силердин элге кылган кызматыңар. Мына соттор силерди түшүнөбүз. Мен азыр аксакалдар кеңешинен келген экен, ошол аксакалдардын кеңешинин атынан Рыскул атабызга сөз берели. Саламатсыңарбы? Жалпы журт. Эми бул чегара маселеси боюнча чыр болуп атпайбы? Бул өлкө деген болот. Өлкөнүн чегарасы болуш керек, дагы жери болуш керек. Анан ошол жерде эли болуш керек. Ошол эл менен өзүнүн керектүү тартиптерин, мыйзамын кабыл алгандан кийин конституцияны, ошондо ошону мамлекет деп эсептейт. Ошо мамлекет дегенден кийин анын чегарасы, эли, жери, ошо конституциясы болуш керек. Ал эми ошо шекил мамлекеттин чегарасын сакташ үчүн, жерин сакташ үчүн, элин көйгөйүн сакташ үчүн ошо эл өзү тандап бийлик бутактарында адамдар тандап чыгарат бийликке. Ал эми бийликке барган адамдар деле бизге окшош эле пенделер. Аларда дагы жаңылыштык болот. Жаңылбаш чалынбас туяк болбойт дейт. Ансыганда эми ошол жаңылгандан кийин жаңылган киши жаңылгандыгын мойнуна алса бул оңолот деп айтат. Анан эми бул биздин Мирлан энебиз ошо жетекчилерге жаңылыштыгын көрсөтүп, ошо мекен үчүн деп, ошо мекенин жерин сактайын, элин сактайын деп жүгүрүп жүргөн жигит. Демек бул ошол бийликтеги бутактагыларга жардам берейин деп жүргөн жигит, жардам берейин деп. Тууган күйдүрүп айтат дейт. Демек бул тууган. Мисалы жөнөкөй адамга бир тууган, бир ата, бир энеден тууган болсо, а бул бийлик бутагына эл тууган болот. Ошонун ичинен, элдин ичинен ушундай чыгаан жигиттер ошо кемчилигин көрсөтүп оңдошоюн, жардамдашайын дегенде тууган болот. Демек бул силер бул тууганыңарды камабай кайра өзүңөргө чыгарып, жардамчы калышыңар керек. Ошондуктан мен бийликти бутактагыларына айтат элем, ушу президентке кайрылып, ушу инимди чыгаргыла. Өзүңөргө жардамчы калгыла тескерисинен. Анан баягы мойнуна баягы кемчилигин кабыл алып, туура деген кишиден үмүт кылат адам деген. Эл силерден үмүт кылып турат. Ошол келечегибизди оңдойт. Чегарабызды оңдойт. Элибизди мамлекетибиз мамлекет кылат деп. Ошон үчүн ошол инини өзүңөргө алып чыгарып, башкаларын да чыгарып, өзүңөргө жардамчы кылып иштеткеңерди суранам мен. Ушул аксакалдар кеңешинин атынан, Кыргыз элинин аксакалдар кеңеши тиги 9 октябрда 20-жылы уюшулган. Биздин артыбызда ошол эл турат, элдин суроосу турат. Ошо элдин атынан суранам. Рахмат аба. Ураимов Мирланга. Ураимов Мирланга. Ураимов Мирланга. Сот! 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 Ассаламу алейкум. Урматтуу ошо бүгүнкү Мирлан Нураевди колдоп келишилер. Мен деле Мирлан Нураевди ошо Facebook баракчаларынан, интернеттен эң көп ошо Кемпироватты коргоп чыккандан баштап Кемпироватты ошо өзүм көрө албасам да ошо Мирлан Нураевдин экранынан көп көрүп таанып калдым да. Анан бул патриот жигитке бүгүнкү кылып аткан бийликтин кысымы абдан туура эмес болуп жатат. Facebook баракчадан ар ким өзүнүн оюн айтканга Конституцияда жазылган өзүнүн оюн айтканга ар бир жаран, укуктуу, эч кандай мыйзам бузууга барбайт. Эми эмне дейсиң? Ошол
кемпир абадты коргоп ушундай баатыр жигиттерибизди тилин жылып аткан 39 протокол кандай экени эч кандай чечилбестен элге чыгарылбастан ошол протокол турат азыр. Кандай иттин өлүгү бар экени да белгисиз да. Бүгүн эми ошо элибизди, жерибизди коргогон, чындыкты сүйлөгөн патриот жигиттерибизди кармап отурсак, эч кандай мамлекетибиз алга жылбайт. Андыктан мондай чачырабай, урматтуу күтүүчүлөр, силерге да чоң рахмат. Мен эч кандай бир партияны да колдобойм. Мен ошо кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө ана тилектешим да. Анан бир да саясатчыны колдобойм. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай ынтымагыңар бар экен күтүүчүлөр. Ошон үчүн артыңызда тургандарда жакын туруп алып, бир жакшы талкуу кыйкырып койсоңуздар, сиздерге чоң рахмат. Мирлан Ибраимовго! Мирлан Ибраимовго! Мирлан Ибраимовго! Баштандык! Рахмат ага. Азыр сөздү Оштон келген Замир агабызга беребиз. Урматтуу кыргыз коомчулугу, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, ала тоонун койдунда ушул адилеттүүлүктү, акыйкаттуу тутуп, эркин өскүсү келген Кыргызстан эли. Бүгүнкү болуп жаткан абалды, учурду баарыңыздар баамдап көрүп турасыздар. Мага чейин сүйлөп кеткен аксакал абабыз, аксакалдар кеңешинин төрагасы туура айтты. Мамлекеттүүлүктүн эң белгилери эли менен жери, эң негизгилери деп. Жерин коргойм деп элдин ичинен чыккан азаматтарды мынтип кармап олтуруп, кармаганыңардан аз келгенсип, анын сотун 5 минутта калганда ооруп калды деген шылтоо менен ары бериге жылдыргандыгыңар, бул силер дагы деле соттор мамлекетте, өлкөдө, ушул башкарууда 3 бутактын бийликтин негизгилеринин бири болгон сот бийлиги дагы деле эркиндикке чыкпаптырсыңар деп билебиз. Соттор дагы деле акыйкат боло албаптырсыңар деп билебиз. Силер дагы деле аткаруу бийлигинде же президенттин же ким ГКНБнын үстүңөрдө ким турса, прокуратурабы ким, бүгүн кимдер калчап турса, ошолордун тилинен чыга албай, дагы деле колу бутуңар байланып, өз эркиндигиңерге эгемен боло албаптырсыңар деп билебиз. Урматтуу соттор, 5 минутта калганда ооруп калгандар, бүгүн бизге элдин талабы кыска убакыттын ичинде, кыска убакытка, жакынкы убакытка, бүгүн кечке же болбосо кечиккенде эртеңкиге сотун кайра белгилеп, сотун өткөзүп, агын ак, карасын кара деп чыгарып бергиле. Силер кандай чечим кабыл алсаңар, биз ошол чечим менен анан макул же макул эместигибиз анан кеп болот. Ошол себептен биз биринчиден талабыбыз кыска убакыттын ичинде сотту кайра коюп, сотун өткөзүп бергиле. Мирлан Ураимовго, Ураимов Мирланга, Ураимов Мирланга, Ураимов Мирланга. Без камер. Азыр адвокаттар кайра чыгышты, бирок без комментарий деп айтышып атат. Бираздан кийин эмне болгонун билүүгө аракет кылабыз. Алыстан келгендер, келиңиздерчи Небилже. Атайын алыстан колдоп келгенде мен ойлойм, сөз бар айта турган. Саламатсыздарбы? Айтыла турган сөздөрдү өткөндө өзгөндө баарыбыз айтканбыз. Эми биз акыйкат деп күрөшүп жүрөбүз. Акыйкат орнолосо, эртең бүрсүгүнү ушул жерде кызмат кылгандар баардыгыбыздын башыбызга келиши мүмкүн. Биздин башыбызга келбесе, балдарыбыздын башыбызга келиши мүмкүн. Акыйкат, теңдик орногон заманда гана биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт. Бул эркиндикти чектөө, бул тарыхтан деле алып көрсөк болот. Кореянын түндүк менен түштүк Кореяны алсаңыздар, бул чектөөлөр ал өнүгүүгө алып келбейт. Эркиндикти коргоо биз укугубуз, өзүбүздүн эркиндигибизди коргойбуз, сөз эркиндигибизди коргойбуз. Бул эл уулу, эл кыздарын деп сындыра бере турган болсо, мамлекетке эч кандай гарантия жок өнүгүүсүнө. Эч кандай гарантия жок. Кайрадан булар ушуга окшогон эл уул кыздарын тарбиялап өстүрүп, аркасынан кадр даярдап кетиш керек. Кадры решает всё дейт. Бизде азыр кадр маселелер өтө жүрөк ойгон нерсе болуп атат. Себеби дегенде ушуга окшогон акыйкатсыздыкты көргөндүктөн эч ким мамлекеттик иште иштегиси келбей атат. Эч ким. Кээ биркиси айла жоктон иштеп атат. Чыдабагандар, мына акыйкатсыздыкты көргөндөр.
Жанагы Жапаров айткандай эшелон менен Россияга жөнөткөндөй биз азыр экспорттоп калдык да элдердичи. Элибизди айдап салып атабыз. Элибиз Кыргызстанды бошотуп берип атабыз. Биз эң кымбат бул адам ресурстары деп коет. Башка байлыктардан дагы эң кымбат нерсе бул адам ресурстары экен. Бизде күчтүү кадрлар чыгып кетти. Күчтүү, намустуу кадрлар буга окшогон акыйкатсыздык сүргөн бийлик баштары менен эч качан иштей албайт. Бул жерде азыр көпчүгүндө айласыз жоктор иштеп турат. Мен ушу бийлик баштарынан суранат элем да. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы эч качан бийлик талашпайт. Эч качан бийлик талашуу ниети дагы жок. Бүтүн Кыргызстан партиясынын ниети илимдүү, билимдүү жаштарды өнүктүрүп, мамлекетти өнүктүрүү, мамлекетти бүтүнгө бириктирүү, ошондой эле булар мыйзамдуу жол менен гана бийликке барат. Барбаса мамлекет үчүн биз бийликке келбесек дагы өз калыбыбызды кошо беребиз. Ошондуктан мен суранып кетет элем. Акыйкаттуулукту орнотпосок биз мамлекетибизге чоң зыян келтирип атабыз. Буга окшогон балдарды биз коргоп, колдоп алышыбыз керек. Эми мурда саясий активдүүлүк анчалык жок болсо керектир. Бирок азыр элдин саясий активдүүлүгү күчөдү. Ошондуктан биз аркабыздан жаштарыбызды өстүрүп, сабатсыздыгын жоюп, мигранттардын маселесин чечип, аларды биз акыйкат орноткондо алар бул жакка келет. Билесиздер, көпчүлүк мигранттар айтат, мен Кыргызстан оңолгондо, өнүккөндө келем дейт. Эгерде элдер өзүбүз бул нерсеге аракет кылбасак, кайдан биздин мамлекетибиз өнүгөт? Бул жерде аракет кылган бул адамдардын өздөрү. Биз ошондуктан буга окшогон күчтүү элдин уул кыздарын колдоп, коргоп алышыбыз керек. Сиздерден суранат элем. Эл уулу Мирланды бошотуп коюңуздарды. Биз дайым мыйзам жолун, тынчтык жолун каалайбыз. Тарыхтан сабак алышыңыздарды суранат элек. Акыйкаттуу соттордун акыйкаттуу соттордун келишин каалайт элек. Кыргызстаныбыздын өнүгүшүн каалайбыз. Биз эч качан тынчтыкты бузууну каалабайбыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы дайыма чындык жолунда утулса да, утса дагы мыйзамдуу жол менен келишин каалайт. Мирланды, эл уулу Мирлан ал дайым кемпир абатты коргош үчүн, элин жерин коргош үчүн ал баарыбызга үлгү болуп, өзүнүн үлгү болгонун көрсөткөн. Себеби дегенде мен аны жакшы билем. Бир жаман аракетин байкаган жокпуз, жаман сөз сүйлөгөнүн көргөн жокпуз. Ал өтө билимдүү бала, өтө ыймандуу бала. Буга окшогон балдарды камап койсок, биз элдин баары көрүп турабыз. Мына азыр интернет аламы баардыгына ошо окшогон кабарларды көрсөтүп таркатып атат. Биз мындай акыйкатсыздык, жакшы адамдарды, ыймандуу, билимдүү балдарды камап кое турган болсок, өсүп келе жаткан жаштарга биз аларды сындырып коюп атабыз. Алардын духун түшүрүп коюп атабыз. Андай балдар өсүүгө умтулбай калат. Сиздерден суранат элем. Ошондуктан азыркы бийликтен суранат элем. Эл уулдарын, эл кыздарын өстүрүп өнүгүүсүнө сиздер да жардам бериңиздер. Мен дагы ушул шайлоодо төмөнкүдөй лозунг менен чыккам. Улуу инсандар жолун улап, жаштарга жол улайм деп. Мен оппозицияда болсом дагы, мен бул бийлик менен иштебейм деген жокмун. Бир бутум акимиятта жүрөт. Мен милдетим ошол. Элиме, жериме жардам беришим керек. Улуу инсандарды ээрчип, алардан тажрыйба алып, алардан билимин алып, жаштарды өстүрүшүм керек деп мен ээрчип жүрөмүн. Сиздер болсо, бул өсүп келе жаткан жаштарга ушундай жаман нерселерди көрсөтүп, алардын өсүүсүнө тоскоолдук болуп жатасыздар. Кайрадан шарт түзүп бериңиздер. Акыйкат орносун. Суранабыз. Мирланга боштондук. Боштондук. Мирланга боштондук. Боштондук. Мирланга боштондук. Боштондук. Мирланга боштондук. Боштондук. Урматтуу сот, биз бүгүн чыгарып коюшуңуздарды суранабыз. Сиздерге Адахан Кимсанбаевич айткандай, мен ушунча жылдан бери мына бүтүн Кыргызстанда чын-чынына келгенде бизде деле күчтүү инсандар, күчтүү спортсмен балдар бар. Алар суранчы жолду тосойлу, биз дагы бийликти басып алайлы деп. Жок, бирок эч качан Адахан Кимсанбаевич бийликти басып алып бийликке келбейт. Мыйзамдуу жол менен, мыйзамдуу мамлекетте жашашыбызды биз каалайбыз.
Ошондуктан мындан кийинкисине мен жооп бербейм деди. Бирок эл чындыгында калкып турат. Биз азыр бул жерде сиздерден сураныш үчүн жарымыбыз гана келдик. Сиздер билесиздер шайлоодо. Адахан Кимсанбаевич дагы өтө көп добуш алган. Сервер өчкөндө жарымы башкаларга өтүп кеткен. Аны сиздер бардыгыңыздар билесиздер. Биз бардыгыбыз билебиз. Эл билет. Колдоочулар өтө көп, аябай көп. Бирок бардыгы духу жетип айтканга духу жетпейт экен. Мен азыр Нокен элинин атынан, көптөгөн колдоочулардын атынан суранып келатам. Колдоочулар аябай көп. Мына жазда келди. Эгерде сиздер мыйзамдуу жол менен биздин эл уулун, билимдүү баланы чыгарып койбосоңуздар, мыйзамды бузганга биз дагы өзүңүздөр түрткү болуп берип атасыздар. Мирланга баштандык! Баштандык! Мирланга баштандык! Баштандык! Мирланга баштандык! Баштандык! Рахмат сиздерге. Рахмат. Азыр карындашыбыз дагы сөз сурап атат, айта турганы бар экен. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден айта турган нерсем, биз бул бийликтен Мирлан Нураимовду бошотуп коюшун суранбайбыз дагы, жалдырабайбыз да, биз талап кылабыз Мирлан Нураимовду бошотуп коюшунчу. Бизге эч кандай сот отурумунда кереги жок, себеби сот отуруму боло турганда Мирлан Нураимовду эч кандай негизсиз, далилсиз камап отурушат да. Бул билесиздер, жөнөкөй бир социальный сетьте жазылган комментарий үчүн болгондо да аны өздөрү жазышып, өздөрү взломать этип, жазып алып, анан өздөрү камап отурган. Бул эң бир болбой калган нерсе да. Ошондуктан биз Мирлан Нураимовду бошотуусун талап кылабыз, эч качан суранбайбыз. Азыр бошотушсун бизге. Мирлан Нураимовка! Бошотуп! Мирлан Нураимовка! Бошотуп! Мирлан Нураимовка! Бошотуп! Урматтуу туугандар, биз айткандай эле бизге чыгып жооп бербейинче, же болбосо бүгүн сот отурумун өткөрбөйүнчө кетпейбиз. Качан адамда чыгып жооп бересиңер, ошондо биз дагы адамда болушубуз мүмкүн. Урматтуу мекендештер, азыр Атайын Ош шаарынан келип отурган биздин областтык комитеттин жетекчиси Замир Шапшин уулуга пикирлерин угайлы. Урматтуу мекендештер, урматтуу колдоочулар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу ушул адам укугу дегенде, сөз эркиндиги дегенде ошол биздин негизги байлык экендигин сезген биздин мекендештер бүгүнкү абал боюнча маалымат берүүнү туура көрдүм. Бүгүн Мирлан Нураимовдун соту, баш коргоо чарасы саат 9:30да каралмак. Бирок 9:30га 5 минутта калганда, 9дан 26 өткөндө, 4 минутта калганда бизге кабар чыкты ичкериден, Бишкек шаардык сотунан. Соттун төрагасы ооруп калгандыгына байланыштуу 9 мартка жылды деп. Бул эмнени каңкуулайт, эмнени түшүндүрүп атат? Бул жерде дагы деле соттор өздөрүнүн эркиндигин колуна албагандыгын, 3 бутактын 1 бутагы катары бийликтен өздөрүн эсептей албагандыгы, дагы деле бийликтен буларга басым болуп, соттор колдо байлангандыгы элге түшүндүрүүдө. Ошол себептен урматтуу туугандар, анын жанында жанаша дагы эмне себептен жылгандыгына бир биздин саресеп салгандыгыбызда бир себеп көрсөтүлүп турат. Ал саясий өңүттө. Байкасаңыздар, буга чейинки райондук сотто каралганда дагы партиянын лидери Мудумаров Адахан Кимсанбаевичтин ишин кароо комиссиясы, депутат комиссиясы ошол күнгө койгон. Бүгүн дагы ушул бир убакытка көзүн коюп, эки бутунну булар бир өтүккө салып алып, басышын билбей, анан эмне кыларын билбей калып, элди убара кылып, акыйкатсыздыктын чеңгелине кармалып жаткан баланын сотун атайы жылдырышып, эмне кыларын билбей акылдашып, ар жакка чалып, бер жакка чалып күтүп аткан учур. Ошол себептен урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, чет өлкөдө мекенин сагынып, элин жерин коргойм деп жүргөн эр азаматтар, Мирландай уулдарыңыздар, Мирландай уулуңуздар Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргойм деп ушул жерде камалып отурат. Ошол себептен баардыгыңыздар кайдыгер карабай Нураимовго боштондук талабын социалдык желелер аркылуу бийликке кайрылуу жасооңуздарды суранабыз, жана бийликтен талап кылууну суранабыз. Биз Мирлан Нураимовдун сотун, баш коргоо чарасын кыска убакыттын ичинде белгилеп,
бүгүн кечкиге чейин жетиши мүмкүн болбосо акыркы күн эртеңкиге чейин коюп белгилеп сотун өткөзүп берүүсүн талап кылып турган учурубуз. Дагы маалыматтарды байма бай алдынан берип турабыз. Дагы бир жолу баса белгилөөчү нерсе бул саясий өңүттө гана кетип жаткандыгы барыңыздарга маалым. Болгону ушул 5-чи микрофонду Мадумаровдун мандатын ушул булар жаап калса, акыйкатты көзүнө сайып турган, мыйзамдуулук талап кыла турган парламенттен бир кишини алып эле салсак, ушул мыйзамсыз анча-мынча кызыкчылыктар ишке ашып кетет эле деген арам ниеттер менен ушул бут тосууларды чеңгелдөөнүн баарын жасап жатат деп билебиз. Урматтуу коомчулук, кайдыгер карабаңыздар, анткени бүгүн Мирлан Нураимовдун башындагы иш эртең 2-3-күгө сизге же мага же башкасына келиши мүмкүн. Ошол себептен Кыргызстандын эли демократиянын принциптерин бекем кармап, өзүнүн тутунган салт санаасы менен аралаштырып, шайкеш келтирип жашап аткан эгемен эл экендигин баарыңыздар билесиздер. Ошол себептен урматтуу туугандар, боштондукту талап кылуу акциясы уланат. Дагы маалыматтарды бир аздан соң берип турабыз. Рахмат. Урматтуу ушул жерде отурган соттор, чыгып жооп бериңиздер. Бүгүнкү соттун мен ойлойм ооруп калгандыгына эки себеп болсо керек. Биринчиси адилет менен, акыйкат менен, чындык менен жана арамдын ортосундагы согуштун натыйжасындагы ооруп калды деп ойлойм. Себеп чындыгын айтайын десе, жоопкулардан корксо, арам нерсени айтайын десе, чындык анын жүрөгүнө тынчтык бербей жатса керек. Ураимов Мирландын жазганынан бөлөк дагы канчалаган арам жаман сөздөр менен айтылган сөздөрдү угуп эле, көрүп эле, окуп эле жатабыз. Бул ушунчалык коркунучтуу адам кылып азыр камап отурганы бүт Кыргызстандагы энелердин жүрөгүнө оорутуп турат. Бул жердеги энесинин түн уйкусун төрт бөлүп, дарыларды ичип, түнү менен уктабастан кыйналып чыкканына силер сездиңер бекен? Мен ойлойм, ушул кыямат кайым болсо Кыргызстандан башталса керек деп. Себеп бизде акыйкаттык калбай калды. Бийликтен бийликке жылып отуруп, мына оңолобуз деген үмүт менен жашап келатабыз. Барган сайын биздин жашоо татаалданып, барган сайын биздеги чындык жоголуп, барган сайын биздин энелердин, кыздардын жүрөктөрү ооруп, ыйлап, тилинип турган мезгилде соттун адилеттүүлүгүн талап кылуунун да кереги жок болуп калды. Себеп биз ишенебиз. Бай эле өздөрүнүн шыпыргылары менен шыпырат деп. Кандай сөз айтсам билбей калдым, жүрөгүм ыйлап турат. Мен эненин жүрөгүнө, эненин ыйлаганын көрүп, бул соттордо дагы эне, ата, бала, чака бар бекен деп ойлойм. Булардын жүрөктөрү эмнеден жаралган экен деп ойлойм. Кечирип койгула, мен чыдай албай турам. Урматтуу мекендештер, бир чети азыр биз бул жерде чогулган Мирлан Нураимовдун колдоочулары бир тараптуу сот бийлигине наразы болуп, сот аткаруучуларга, адам укугун коргоочуларга ошол бийлик бутагына наразычылык болуп бир тараптуу күнөөлөп жатканын туура түшүнүүгө болот. Бирок ошол эле катарда мен айтат элем, биз Кыргыз Республикасынын жарандары эл өзүбүз дагы ушуга түздөн түз күнөөлүүбүз, түздөн түз себепчибиз. Анткени биз өзүбүз кайдыгербиз. Кыргызстанда адилеттүүлүк тебеленип, тепселип, адам укугу кордолуп, жок жерден көз көрүнө жасалма иш токулуп, бирөө камалып жатат. Бирок ушунча эле адамга, могул сиздер көрүп аткан эле адамга, жүздөгөн эле адамга адилеттүүлүк керек болуп атат. А Кыргызстанда 3.700.000 шайлоочу бар. Ошолордун жүзүнө эле чындык керек, а башкасы кайдыгер болот. Мына ошондуктан дагы бизди бийлик калгандай тебелеп тепсеп, бизди Кыргызстандын жарандарын кордоп атышат. Аксакал келген экен, аксакалга сөз берели, сөзүң бар дейт, айтсын.
Каракулжадан келген аксакалга сөз берилип атат. Мамлекеттин жакшы кызматкерлери. Мен аксакалым, аты жөнүм Самаган дедим. Бул туура сөздү айтпасак болбойт да. Мына азыр жаз келип, дүйнөдө чоң апат болууда. Кризис дегенди түшүнөсүң да, бардың отуруп кагаз кармап отургандан кийин. Мына келген эл бардыгы эмгегине, жаз жарышына барыш керек. Мынантип топтоп алып кылып алган ишиңерден, туура эмес ишиңерден ол бала жабыркап мырла. Мынанча эл жабыркап, ошентинде мамлекетти чечалыкпы? Буну түшүнүк болуш керек да. Мынаны чечкиле. Тез жообун бергиле. Мынанча эл жалдырап жулдурап жүргүдөй. Силер жет атаңар сатып алган кишилер эмес булар. Бардыгынын үйүндө жетиден баласы бар, үй бүлөсү бар. Мамлекеттин армандары, тружениктер орусча айтканда, эмгекчилери. Болбойт. Мына балага Мирланды мен көргөнмүн. Туура сүйлөгөн. Туура сүйлөгөн адамды ушунча эмне жабыркатасыңар? Болбойт, жообун бергиле. Эл жаман, эл. Боштондук балдар, Мирлан. Боштондук. Сөзсүз боштондук. Бийлик элдики дейбиз. Бул жерде плакаттагы жазылган экен. Элдин табалын укула деп атат. Бирок келиңиздер жакын эле бул жака. Биз Кыргызстандын жарандары, бул жеке менин оюм албетте. Бийликтин ээси ушул мамлекеттин ар бири падышасы, ар бири ушул мамлекеттин ээси катары биз сезе албайбыз. Биздин түшүнүгүбүздө биз өзүбүздү кул сыяктуу сезебиз. Мына ушун үчүн дагы биз кул мүнөз болгонубуз үчүн дагы бийлик башына 5-6 адам келип алат дагы ушинтип бизди кулдан бешбетер кылып, укугубузду тебелеп тепсей берет. Карагыла бизге ошол жетиштүү. Силерден ашыкта эч ким талап кылган жок. Бүгүн дедиңерби, бүгүн карагыла. Saat 9:30'da dediler demek Karagıla. 9'ga 2 minut kalganda oğurup kaldı demeyi. Ben jana jogorуда ayttım. Bular çarçap azaybayбыз. Эми көбөйүшүбүз мүмкүн азайбайбыз. Дагы кандай айтышыбыз керек? Буга чейин сыйладык. Биз законопослушный гражданин болуп бир дагы мыйзамды бузбай келе атабыз. Мындан ары да ошондой кетели дегенбиз. Бирок мынабу соттор мыйзамыңы дагы, элиңи дагы уруу ойнойт экенин далилдеп атат бүгүн. Эгер булар ушундай адилетсиздик, мыйзамсыздык кыла берген болсо, биз дагы буларга жараша мамиле кылабыз. Акыбыз бар. Буларды биз адилеттүү бол, адилеттүү чечим чыгар, адилет кара деп шайланган булар. Булар элдерди кыйнап, каалаганыңдай кыл, каалаганыңдай кыйна деген эмес бизде. Ошон үчүн келгиле, айлыгы дагы 160 000. Болуп көрбөгөндөй Кыргызстандагы ажоодон кийинки айлыкты ушулар алат. Бирок ошону актабайбы? Биз буга чейин арыз дагы жазганбыз, кайрылуу дагы бергенбиз кат түрүндө. Бирөөнө дагы жооп келген жок. Ошол эле ГКМдан дагы башка жагынан. Булар эмне дегени? Урматтуу туугандар, келгиле, аягына чейин туралы талапты коелу. Бизге чыгып жооп берсин бирөө. Чыкмайынча кетпейбиз. Ошол соттордун азыр фамилияларын чекеден атайбыз. Чекеден атап, биз талапты коебуз. Кандай соттор экен бүтүндөй Кыргызстан билсин. Ким экенин дагы билсин ошол соттордун. Биз азыр чыгарабыз ошол сүрөттөрүн аты жөнү менен. Талапты коебуз ошолорго. Кымбаттуу элим, сиздерчи мына бизди эне тууганбы, урматтуу Сабыр Жапаров. Урматтуу биздин Ташиев. Biz sizin, urmatlı taşıyıp sizin özünüzün cebinizden al şu bala. Biz sizde yeni tuğan mı? Siz daha şu yerde oturganınızda Kırgız devletdeki enelerdi, açıkçılık jarıyalar enelerinizin, apalarınızın canında biz oturganmız. Oşonu bizim önünüzde oğunuz siz. Sadır Japarov, apanızın uruğunu sıylasanız, Taşıyıp, Kamçılık Taşıyıp, siz apanızı sıylasanız, biz enelerden uluk bayramlar geldi 8 Mart. Biz ümit bilen gelgenbizler. Uşul enenin göz yaşı tökülgön enenin göz yaşını toktatıp bizden bayramımızı sıylap, adenenizin urmat sıyını sıylap apanızın ruhunu sıylasanız uşu enenin bugün çıkarıp koyunuzlar. Uşu ene göz yaşın
төкпөй, ушу баласын кучактап бүгүн семьясы менен отуруп калганын тилейбиз да. Урматтуу Садыр Жапаров, биздин үнүбүз угуңуз. Биз кача эч кандай бизге праздник сизди куттуктап айтпаңыз. Ушу Мирланды чыгарып койгонуңуз бүтүн дүйнө кыргыз эли аялдар майрам үйдө отурган элек сизди чыгарабыз деп. Ача-ачылык жайылаганбыз, кыргыз үй тиккенбиз, ошонун ичинде отурганбыз биз. Сиздерден суранабыз. Ушу эненин көз жашын төкпөстөн ушу биздин майрамыбызга ушу Мирланды чыгарып коюңуздар. Ошону суранабыз сизден. Бирок Мирланга боштондук. Мирландын апасынын көзүнүн жашы төгүлбөсүн. Мирланга боштондук. Биз ушул жерден эч качан кетпейбиз. Биз ошо биздин майрамыбыз келет, 8 март аялдардын майрамы келет. Ошол сиз 9 депсиз. Биз майрамыбызда эми үйдө отурабызбы ушу балабызды деп. Эч жака кетпейбиз, ушул жерде отурабыз. Ошон үчүн бизди какшатпай, апасынын көз жашын төкпөй, кыздарын ыйратпай чыгарып коюңуздар. Биздин неге ичибиз ачты? Ушундан кыздарын өлтүрүп, мына утуп бардыгын көргөзүп атат. Кызы ыйлап, апасы ыйлап, мына кесел болуп отурат. Ушу баланы кандай силер ушу кыйбайсыңар бизге? Кыргыз эли. Бизге болачыңыздар. Биз энелерге болачыңыздар силер. Ооруп атат мына азыр менен жанымда турам мен. Мына эжеми. Ушу эненин көз жашын төгүп биз келдик ушу жерге. Туура түшүнгүлөр бизди. Чыгарып коюңуздар Мирланды. Ошону сурайбыз. Мирланга боштондук. Boşlandık. Мирланга боштондук. Boşlandık. Мирланга боштондук. Мирландын апасынын көз жашы төгүлбөсүн. Мирландын апасын эне катары сыйлаңыздар. Кыздарды сыйлаңыздар. Биз ошону сурайбыз. Биз алыстагы энелерибиз көз жашын төгүп дуаларын берип келди. Bir aydan beri dualarız. Allah'a bizim dualarımız yetmedi mi? Yetti. Biraz sonra oşan çekmeyi tasınlar. Oşan için bizi silasınlar. Enine de kızın adı silasınlar. Uşun bayram kaçı Mirlan çıkarıp koyun sonranağız. Bütün Kırgızstan Partiyasının aytıram. Bütüncülerin atından aytıram. Alırsan enelerimizden, iyilegan enelerimizin atından aytıram sizlerge. Talap kılavuz oşanı biz. Mirlan'a boşlandık. Mirlan bugün çıksın. Çıksın. Sotun ötközüp açık hakikatli bilip bugün boşadыңыздар. Mirlan hiç qanday adam öldürgen жоқ, uğurlu kılan жоқ, size qana oturganға. Mına, ile otat apası. Туғандар, біз айтқандай эле кетпейбиз, талапты кылабыз. Эч ким эч жака кетпейт. Талабыбызды кое беришибиз керекпиз. Ураимов Мирланга. Boşlandık. Ураимов Мирланга. Boşlandık. Ураимов Мирланга. Boşlandık. Ураимов Мирланга. Boşlandık. 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 Урматтуу мекендештер, азыр мен биразга эфирди аяктап турам, бирок бул бүттү деген сөз эмес. Мен кийинчерээк кайрадан дагы түз эфир берүүгө аракет кылам. Азыр бираз баягы зарядтарын, камеранын зарядтарын жаңылап алыш үчүн эфирди токтотууга мажбурмун. Туура түшүнүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Улам келгендер